Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 10-чу сабагыбызды баштаардан мурда англис тилинин практикалык курсу аттуу китеп менен тааныштыра кетейин сиздерди. Бул китепти алсаңыздар, англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнөсүздөр. Китепти алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Бүгүнкү 10-чу сабагыбыздын темасы, урматтуу достор, англис тилиндеги этиш жана буйрук ыңгай. Англис тилиндеги этиш жана буйрук ыңгай. Этиш деген кыргыз тилинде дегеле эмне? Кыргыз тилинде карап көрө турган болсок, этиштер үндүү тамгалар менен аяктайт. Мисал үчүн, таанышуу дей турган болсок, таанышуу, айтуу, болуу, көрүү деген сыяктуу у, ү, о үндүү тамгалары менен аяктаган сөздөр булар этиш болуп саналат. Ал эми англис тилинде ушул аягындагы келген у, деген үндүү тамгаларды билдирүүчү ту деген этиш колдонулат. Ту деген аффикс колдонулат. Мисал үчүн, ту десек meet деген тосуп алуу болот да. To meet десек тосуп алуу. Ту деген сөз у дегенди билдирет. Тосуп алуу деген сөздүн аягындагы эки уну билдирет. Кызыл менен белгилеп койдук, экөөсүн салыштырсаңыздар болот. Андан кийин to tell дей турган болсок, to tell, айтуу. Ту деген аффикс англис тилинде, ту деген сөз англис тилинде, демек кыргыз тилинде у дегенди туюнтат. Андан кийин to be дей турган болсок, болуу, be. To be, болуу дегендеги аягындагы у дегенди ту деген англис тилиндеги сөз билдирет. Андан кийин to see десек көрүү. Ü деген эки ü дегенди англис тилиндеги ту деген сөз билдирет. To see болсо көрүү. Эми урматтуу достор, эми карасаңыздар, эгерде биз кыргыз тилинде буйрук жасай турган болсок, ошондон мисал үчүн тосуп ал дей турган болсок, кыргыз тилиндеги у деген эки уну өчүрүп кое турган болсок, буйрук жасалат да. Мисал үчүн тосуп алуу деген сөздөгү эки уну өчүрүп кое турган болсок, мисал үчүн тосуп ал болуп калат, ошондо тосуп ал, буйрук болуп калат да, тосуп ал. Мына ушул сыяктуу эле англис тилинде дагы ту дегенди өчүрүп койсок, тосуп ал болуп калат. To meet де болсо тосуп алуу, ал эми туну өчүрүп кое турган болсок, тосуп ал болуп буйрук болуп калат. Же болбосо көптүк санга деле кете берет. Тосуп алгыла. To meet десек жөн эле туну өчүрүп коебуз дагы meet боло турган болсо, тосуп ал болуп калат. Тосуп ал, тосуп алгыла. Андан кийин мисалы to tell десек айтуу болду. Эми ошол кыргыз тилиндеги эки уну өчүрүп кое турган болсок, эмне болот? Буйрук болуп калат да. Айтуу болсо, демек уну өчүрүп кое турган болсок, айт болуп калат. Айт. Кыргыз тилинде айт болуп калат, Демек англис тилинде да to tell болсо, демек бул айтуу болот. Туну өчүрүп кое турган болсок, tell болсо айт болуп калат. Айт. Андан кийин мисал to be болсо болуу, ал эми эки уну өчүрүп кое турган болсок, кыргыз тилинде буйрук болуп калат. Бол болуп калат. Англис тилинде дагы туну өчүрүп коебуз. To be болсо, демек туну өчүрөбүз. Be болсо бол болот да, ошондо бол болот. Андан кийин see, to see десек көрүү, ал эми туну өчүрүп койсок, see десек көр болот да, ошондо көр. Мисал үчүн эми meet Ted десек, to meet десек тосуп алуу, meet Ted десек тосуп ал, тетти болот. To meet Ted, to meet десек тосуп алуу, meet Ted десек тетти тосуп ал. Тетти тосуп ал. Англис тилинде падеж жок деп айтканбыз, ошондуктан meet десек тосуп ал, Ted десек кимди? Тетти тосуп ал болот. Андан кийин tell Ted десек, to tell болду айтуу, ал эми tell десек айт, tell Ted, Tedке айт болот, Tedке айт. Мисал үчүн be десек болуу, бол болот да, ошондо be a nice man, жакшы адам бол болот. Be a nice man, жакшы адам бол. Андан кийин to go десек баруу, эми go десек тусун өчүрүп койсок go болот, бар, кеткиле буйрук болот. Go home десек үйгө кет болот. Go home, үйгө кет. Андан кийин to find десек to find табуу, to find табуу. Туну өчүрүп койсок, ошондо эмне болот? Буйрук болот. Find дей турган болсок, тап. Find me, мени тап. Find me, мени тап болот да, ошондо. To work десек иштөө, эми тусун өчүрүп кое турган болсок, эмне болот? Иште, буйрук болот да. Work, иште.
work today desek bugün iştegile, bugün işte. Work today, bugün iştegile. To love desek to love. Жақшы көрүү, сүйүү, эми to'sun өчүрүп коя турган болсок, to деген сөздү өчүрүп турган. Love. Love me. Love сүй, love me, meni сүй. Meni сүй болот да ошондо. Андан кийин to take десек алуу, to take алуу. Ал эми to'sun өчүрүп койсок буйрук болуп калат да. Take десек ал. Take your book. Китебиңди ал. Take your book. Китебиңди ал болот. Take your book. Китебиңди ал. Андан кийин урматтуу достор, бир кыстырма кыла кетейин. Баягы ат атооштордун барыш жөндөмөсүндө же табыш жөндөмөсүндө колдонулушу. Me десек мени же мага болот. You десек сени же сага. Us дей турган болсок бизди же бизге болот. Him десек аны же ага болот. Her дей турган болсок аны же ага женский родко. Them десек аларды же аларга болот да. Them болсо аларды же аларга болот. Андан кийин to respect десек to respect сыйлоо. To деген кыргыз тилиндеги аягындагы о дегенди, сыйлоо деген сөздүн аягындагы о дегенди туюндуруп жатат. Respect десек сыйла. Respect us, бизди сыйла. Respect сыйла, us бизди сыйла. Us десек бизди болот ошондо. Же бизди сыйлагыла, көптүк санда деле болот. Андан кийин to send десек жөнөтүү. Ал эми to'sun өчүрсөк send болот, ошондо жөнөт же жөнөткүлө. Send me my bag. Мага менин сумкамды жөнөт болот. Send me my bag. Мага менин сумкамды жөнөт. Андан кийин to trust дей турган болсок ишенүү. To trust деген to деген ишенүү деген сөздүн аягындагы эки үнү билдирет. Ошону өчүрүп коя турган болсок, туну өчүрө турган болсок, анда trust болот. Trust ишен. Trust them аларга ишен. Trust them аларга ишен. To finish дей турган болсок бүтүрүү, аяктоо, аягына жеткирүү бир нерсени to finish. Эми ошону to'sun өчүрүп коя турган болсок finish дей турган болсок бүтүр, аягына жеткир. Finish the work. Finish the work. Жумушту бүтүр, жумушту аякта. To give берүү. To give десек берүү, ошондогу to деген сөздү өчүрсөк give болот, бер. Give me десек give бер, me мага бер. Give me my tie, мага менин галстугумду бер болот. Give me my tie, мага менин галстугумду бер. To clean десек тазалоо, clean деген таза. To clean десек тазалоо, эми ошол to'sun өчүрсөк буйрук болот. Clean десек тазала. Clean тазала. Clean the room бөлмөнү тазала. Clean the room бөлмөнү тазала болот. To wait for күтүү болот. Ал эми күт дей турган болсок туну өчүрөбүз. Wait for me мени күт. Wait for me мени күт болот ошондо. To close дей турган болсок жабуу. Ал эми close деп туну өчүрсө close болсо жап болот да, буйрук болот. Жап. Close the door эшикти жап. Close the door эшикти жап болот. Андан кийин to open десек ачуу болот. Эми ачуу бир нерсени ачуу. Ал эми туну өчүрө турган болсок буйрукка айланат. Open десек ач же ачкыла көптүк санда. Жекелик санда сен ач же силер ачкыла деген мааниде кете берет. Open the window. Open the window. Терезени ач болот. Терезени ач. Open the window. Англис тили достор мына ушундай жеңил, ушундай колдоно беребиз. Ал эми андан кийин to start дей турган болсок, to start болсо баштоо. To start баштоо. Ал эми туну өчүрө турган болсок start дей турган болсок башта болот да. Start десек башта же баштагыла. Start the work. Жумушту баштагыла. Start the work, жумушту баштагыла. To play дей турган болсок ойноо болот. To play ойноо. Ал эми ойно дей турган болсок play болот. Play with me. Play with me дей турсак мени менен ойно. Play ойно with менен мени менен. Play with me мени менен ойно болот. Андан кийин to learn десек, to learn дей турган болсок үйрөнүү. Ал эми туну өчүрө турган болсок learn болот. Үйрөнгүлө. Learn English.
Learn English. Learn English desek angliz tilin үйрön. Angliz tilin үйрөнгүлө болот. Үйрөнгүлө. Андан кийин to help desek жардам берүү. To help жардам берүү. Жардам берүү дегени туюнтат. Этиштин белгисиз формасы жардам берүү болот. Ошондо туну өчүрө турган болсок help. Help болсо жардам бер. Help me десек мага жардам бер. Help me мага жардам бер болот. Андан кийин to try десек to try. To try десек аракет кылуу. Ал эми try дей турган болсок аракет кыл. Туну өчүрө турган болсок буйрук болот, To try дей турган болсок аракет кыл. Try again десек кайрадан аракет кылып көр. Try again. Андан кийин to write дей турган болсок жазуу. Write десек дей туруп туну өчүрө турган болсок жаз болот, буйрук болот. Write this text. Бул текстти жаз. Write жаз, this text бул тексти. Же бул тексти жазгыла деп көптүк санда дагы которулат. Мына ушинтип урматтуу достор, биздин бүгүнкү темабыз аягына чыкты. Сиздер эгерде жакшы деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, биздин ушул китепти алып, англис тилин жакшы үйрөнүңүздөр. Бул теманы биз видео сабакка толук батыра алганыбыз жок. Ошондуктан китепти алып, теманы кенен үйрөнсөңүздөр болот, урматтуу достор. Сиздер менен Аладдин Исламидинов болду. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов сиздерди жакшы көрөт жана сыйлайт. See you soon. Thank you very much.